Мына сабагыбыз башталды. Экраным жакшы эле көрүнүп жатат, э? Ооба. Көрүнүп жатса, могул жерде карайбыз. Ушул сааттарды сызып көрсөткөмүн, мектепте. Мгм. Эгерде мектепте электронный доскабыз болгондо, ошо доскадан чыгарып эле, китепти чыгарып алып өтмөкпүз да. Онлайнда ошол китепти эле чыгардым сүрөтүн. Ушул жерден сразу эсептерди чыгара берсек болот. Так. Бул саатты карагыла, убакыт интервалдарын секунд менен жаз дейт. Бул жерде саатыбыз кичинекей 4'тү, чоң сызыгыбыз 12'ни көрсөтүп турат. 4 болуптур, анан ага 5 секунда калыптыр. Бул кичинекей сызык бул секунданы түшүндүрөт, Мгм. Андан кийинки сүрөттү карайбыз, жанындасын. Ошол секундабыз дейт, жылып келип 3кө келди. Ошондо канча секунда өттү дейт. Так, азыр. Көрүндү экраным? Мгм. Канча секунда өттү? 25. 25 болуп кеттиби? Азыр. Болду. Азыр 15, карайбыз. 10. 20 эле болуптур просто. 20 эле. Болуптур, Анткени мына 11ден баштап, могул жерден баштап, могу 12 жерге чейин 5 секунда. 5 секунд болот. 5 секунда. Анда бул жерге чейин 5 секунда болсо, 12ден 1ге чейин дагы 5 секунда, 1ден 2ге чейин дагы 5 секунда, 2ден 3кө чейин дагы 5 секунда. Демек 20 секунда деп могул жерге жазышыбыз керек экен. 20 секунда өтүптүр. Эми Б-сын карайбыз. Б-сында секундабыз 11ден кичине өтүптүр, Демек 4 секунда калыптыр. 12ге жетишине 4 секунда калыптыр. Эми ошол секундан бери биз айланып, мындайынан айланып келип, келип, могул жерге, мындайынан да айланат да. Бул жагын толук айланат. Ой, ылдыйынан жылып кетти. Толук айланып келип, 11ге кичине 1 секунд жетпей калды. Ошондо канча секунд айланды? Канча секунд өттү? 58. 58 азаматсын. Могул жерге 58 58. секунда деп жазып койдук. Эми кийинки эсептерге өтөбүз. Мондай эсептер экен. Башталган убакытты же бүткөн убакытты жаз дептир, Бизге Мгм. 50 мүнөт өтүптүр жана 20 секунда өтүптүр. Ага 43 секундадан кийин канча болот? Могул жерге жазышыбыз керек. Силер ручкаларды чыгарып жазсаңар да болот. Могул жерге жазышыбыз керек. 43 секунданы кошсок канча болот? Канча болот экен? Азыр санайын да. 9 саат 51 мүнөт 3 мүнөт. Ой, секунд. 3 секунд азаматсың. Демек, 9 saat 51 minut 3 Секунд болот. 3 секунда 0,3 деп жазабыз, Эми кантип таптык аны? Ал үчүн биз 20 секундага 43 секунданы коштук, Мына Ооба. жерге 3 секунда деп кошо коебуз. Кошсок, 0 менен 3'тү кошсок, 3, 2'ye 4'tү кошсок 6, 63 секунда болот экен. Анан 50 секунда өзү түшөт, 50 минутта өзү түштү, Анан 09 өзү жазылды. Эми ушул жерден карайбыз да, 60 секундабыз 1 минута болуп бул жака кошулуп кетти. Мгм. Демек, ошондуктан биз эмне деп жаздык? 9 анан 51 минута 03 секунда деп жазып койдук. Анткени 60 секундабыз 1 минута болуп, минута жака кошулду. Ошон үчүн 51 болуп калды. Эми кийинкисин карайбыз, Б-сын. Бир саатка 61 секунданы кошсок, 12 саат 16 минута 46 секунда болот экен.
Ошондо молжерди табышыбыз керек. Канча болот? Анда бизде болсо 12 saat 15 minut 44 sekund болот экен. Азаматсың. Аны кантип таптык? 12 saatты 16 minuttu жана 45 sekundду 61ден кемиттим. 12 saat, бул жака жазып алдык, 16 минута 46 секунда деп туруп, андан 61 секунданы кемиттик. 61 секундабыз, бул жагы 00 болот, 00, бул жа саатыбыздагы 00 деп жазып алабыз да. Эми ушундай алып кадимкидей эле кемитебиз. Кемитсек, 46дан 61ди кемите албайбыз, могу минутадан карыз сурайбыз, 1 минута карыз сурасак, ал 1 минутабыз 60 секунда болуп бул жака өтөт. Демек бул жерибиз канча болуп калды? 106 секунда болуп калды. 106 секундадан 61ди кемитебиз. Кемитсек 5, бул жерде 9, 10дон 6-ны кемитсек 4. Демек 45 секунда калды бул жерибиз. 45 секунда калды. А бул жерден 1 минутаны карызга берип койгонбуз, ошондуктан 15 минута болот, Анан саат өзү түштү. 12 өз түштү. Демек, эмне болот экен? 12 saat 16 minut 45 sekund. 15 minut, 15 minut, анан 45 секунд болот экен. Так. Муну чыгардык. Эми кийинкисине өтөлү. Муну үйгө тапшырма берген болчумун. Кантип чыгардың? Азыр. Биринчиси 3-түн асы болсо 4-төн 2 болот. 4төн 2-ни кантип жазабыз? 16 анан 2 02. Секунда деп, 02 минута деп жазабыз, Муну кантип таптык? 12 четиге 5 On- минутты кошобуз. 15:57ге кошобуз 5 5 мүнөттү. минут. Кошсок, бул жерибиз 7-те 5-ти кошсок 12, экисин жазабыз, бири көңүлдө. 5ке 1ди кошсок 6, Анан бул жагыбыз 15. 15 болду. Бул жер 60 секундабыз 1 минута болот, ошондуктан бул жакка 16, анан бул жакта 02 секунд. Салмасбек эжекей, мен дагы кошулдум. Азаматсың, кошулур. Так. Муну чыгардык. Эми Б'сына өтөбүз. Б'сы таңкы саат Бысында 6:00га чейин дейт. Мүнөт мурун, канчадагы мүнөт мурун 5:58 болчу дейт. Элнур айтпай, сен жана чыгардың да. Сен айтпай турасың, башкасын айтам. 8 8 минут назад. Ой, мурун. 8 Азамат 8 минут мурун дейт. Демек аны кантип жазабыз? 0 08 08 минута деп жазабыз. Демек 8 минут мурун 5:58 болчу. Азаматсыңар. Кийинкисин чыгарабыз. Шейшемби күнү 20:42ден жарым күн өткөндөн кийин убакыт кайсы болду дейт. кайра өткөндөн кийин Жарым күнүбүз канча саат? 20 жарым күнүбүз болсо 24-те 2-ге бөлсөң канча? Калькулятор. 24-те 2-ге бөлөбүз, калькулятору жок эле. Канча болот экен? 12. 12. Демек жарым күнүбүз 12 саат болот. 12 саат болот экен. 12 саат. Демек 20:42ге 12 саатты кошсок канча болот? 48.
Могул жака ручканы чыгарып мындагы чернёвкке жазгыла болбосо, могу мен доска жаздым го, ошолорду чернёвкке жазып чыгара коюшуңар керек. 20 saat 42 minutага канчаны кошот экенбиз? 12 12 saatты кошобуз. Мүнөтү 00. 61 секунд болот экен. Ошондо деген 20дан 43 01 секунд. 20дан? Жок. 20дан Монуз 32 saat болот, 32 saat болуп кетет экен. Бирок 32 saat эмес, 24 saatта бир күн бүтөт, Ооба. Ошондо канча болуп калат? Ошо 42 болуп калат эже. 24'tü кемтип коебуз. 24 saatта бир күн бүтөт дагы кийинки күнгө өтөт экен. Демек 24'тü кемтип коебуз. Кийинки күнгө өтөт да. Анда 32'ден 24'тü кемтсек канча? 62'ден 30'dan сыйласак. 42 өзү түшөт. 32'ден 3'тен сырап беребиz. 32'ден 24'tü кемтсек канча болот? 7 32'den болот. канча? 7 болот. 8 болот, Мындайбы? Так, 8 болот. Демек эми кантип жазат экенбиз? 0 08 Биз 42. 42. 42 өтөт экен, бирок шейшемби күн болчу, кайсы күнгө өтүп калды? Шейшембиден кийин. Шейшембиден кийин кайсы күн келет? Шаршемби. Шаршемби келет экен. Демек, 12 сааттан кийин шаршемби күнү болот экен. Шаршемби күнү болот экен. Анан саатыбыз 8:42 болот экен, Түшүндүкпү? Ооба. Кийинки кызына кечки саат 5:30дан канча саат канча 2 мүнөт өткөн? saat 30 minut. 2 saat 30 minut. 1 saat 50 minut болот. Ким айтты ошону? Азыр. 1 saat 50 minut. Туурабы? Жок, 1 saat 50 minut. Ручканы чыгарып жазсаңар болот. Эже 2 saat 30 minut болобу? Эже 1 saat 30. Жок, эже 1 saat 30. 1 saat 50 minut болуш керек. Ким айтты? Фатима айтып атат, 1 saat 50 minut. Кантип таптык, Фатима? 7:20дан 5:30'ду кемитет. Азаматсың. Барабар ушунча чыгып калат экен. 1 saat 50 minut. 7:20дан кемитет экенбиз 5:30ду. Ооба, 5:30ду кемитебиз. 20дан 30'ду кемите албайбыз, эмне кылабыз? Бул жактан 7ден карыз беребиз. 7'den сурайбыз. Ооба, 7ден карыз сурайбыз, 1 минут 1 минутабыз Ооба. 60 секунд болот экен. 60ка 20-ны кошсок 80, 80ден 30'ду кемитсек 50. 50. Бул жерде 7 болсо 1 берген үчүн анда 6 калды. 6'dan 5'ti кемитсе 1 калат. азаматсыңар. Демек, канча деп жазат экенбиз? 1 saat 50 мүнөт өткөндө 7:20 болот деп жазат экенбиз, Ооба. Кырысына келдик. Кырысын көрүп жатабызбы? 18:50 1,5 saat өткөндө канча болот? 8'den 20 minut. 8'den 20.
Жакшылап эсептейбиz. 8'den 30. Кантип Ece эсептейбиz? 8'den 5. 8'den 5 boldu. Bunda çok esepteyle. Ava. Tak, 18, 18, 50. Koşuyoruz kançanı? 8. Bir saat 30 minut. Azam atsın. 1 saat 30 minuttu. Koşuyoruz ekenbiz. 50 30 olsan 80. Ava. 18 ke 1'de olsan 19. 19. 19. Ece 80 bolsa уже saatten aşıp ketedi. 80'den 60'dı kemitirs barabar 20 bolot. Azam atsın. Demek 80 sekundda 80 bu 1 sekunddan aşıp gitti ya. Oşoндуктан 60 sekundаны 1 minut kılıp 19'a koşuyoruz. Kemitirs. Oşondo 20 bolup kaldı bu jagыбыз, 20 20. saat. 8'den 20 minut. Ova. 8'den 20 minut. Жазаткенбиz 8'den 20 20 saat. 8'den 20 minut 8. dep жазаткенбиz. Ava. İyesine geldik. Ece Dört. keçki 4-10'ga çeyin 1 saat 30 minut. 30 minut murda 3:20. 3:20. Ece 2 40 bot. Ava. Kim- 2.40. 2. 0 Eki. 2 02 40 bot. 2:40 dep aytatkенбиz. Kantip çıkardık? 4 ondan 1,5 saatті minus kılıp koyduk. Limitip. Ava. Evet, Minus peki. koyarız. 1 saat 30 minutаны kemittik. Kemittik. 10 minutadan kemit alpayбыз. 4'ten Bu zaten 1 Sıranabız. saatlik karız alabыз. 1 saatimiz 60 minuta. 60 minuta менен 10 minuta koysak 70 minuta ötken. 70'den 30'du kemitsek 40. 40 minuta kalat eken. Bu yerde Biraz 3 saat kalgan. 4'ten 1'di kemit albaysın. Ay Bu yerde 3 kemitesin. saat kalgan. O 3 Ava. saat 3 saatten 1 saatin kemitsek 2 saat Ava. oldu. 2 saat. Demek 2 saat 40 minuta dep taptığı. Ava. Түшүнүктүү болдубу? Ava. Азаматсыңар онлайн сабак жакшы экенби? Ava. Аябай жак. Мектептегидей болуп ызылдабай жакшы экен, э? Эми кийинкисин чыгарабыз. Мээримдин саатында убакытты кара дейт. Так. Убакыт канча болуптур? 7'den 45 minut. 7'den 45 minut ötüp 47 sekund. Эми асында 30 секунд өткөндө канча убакыт болот дейт. Бул жерде жазабыз. 8-15 47. Ручканы чыгарып жаза аласыңарбы? Az yazıp Ece görün. 8-15 47. Ecem 07 46 minut 17 sekund. Азаматсың. Фатима тура айтып атат, э? Демек чогуу чыгарабыз анда. 07 45 минута 47 секунд экен, э? Ага кошуп атабыз. 30. Ага, koşula 30 sekund. Анда бул жерибиз 77 болот экен, э? Ava. Бул жерибиз 45 минута. Бул жерибиз 07 saat. 07 saat. Эми карайбыз, могул секундабыз ашып кетти. 60'ын кемитип, бул жака 1 минутаны кошобуз. 17. 17 17. koşuyoruz. 46 минута болуп калат экен, э? Демек жазабыз бул жерге 07 46 minut 46 минута. Канча 17. секунда болот? 17. 17. 17 секунда калды. Бысына келдик. Мектепке Бысында. баруу 14 минутту талап кылат дейт, э? Rısında mektepke barun
Мектепке баруу Эже 15 минут алат. 6:56. Ооба 56. 6:56. Eri Алты мектептин элүү 7:10 болушу керек дейт. Убагында жетиш үчүн үйдөн эң эле кеч дегенде канчада чыгышы керек? 6:56. Эже 7:10дон 14 кемитебиз. Барабар 6:56 болот. Азаматсыңар. Ооба. Кемите койдуңар, Ошондо Ооба. Мээрим деген кыз үйүнөн канчада чыгыш керек экен? 6:56. 06:56 чыгыш керек экен, үйүнөн. Азаматсыңар. Кийинкисине өтөбүз. Кийинкисинде ой. Азиз деген бала экен. Азиз машыгуу сабагын эртең мененки 9:25 баштайт. Сабак 1 саат 30 мүнөткө созулат. Азиздин машыгуу сабагы саат канчада аяктайт? Канчада аяктайт? Табабыз. Ошондо Райна, сен жазганың өчүп кетип атат. Канчада аяктайт экен? Азыр эбе сөз Азиз машыгуу сабагын эртең анда өчүп кетет го. Эже эмне эле өчүп кетет? Перону тандаганда, ручканы тандаганда, ошонун биринчисин тандагыла. Кийинкилери өчүп Биринчисин кетет. Ританын ошондо 11 деп өткөн эже аяктайт. Ким айтты? Азиздин машыгуу сабагы саат 11-де аяктайт. Азаматсыңар. Бул жакта кошуп атат, 9:25ке Ооба. 1:35ти кошуп атабыз. 00 анан 10. 10:60. 10:60 деген бул саат 11 болот экен, Ооба. Так, могул жерде Азиздин машыгуу убактысы 11:00 аяктайт экен. 00. Кийинкисин карайбыз. Акыркысында ой. Могул жерде карайбыз. Экранын көрүнүп жатат, Ооба. Төмөнкү таблицада Бишкек 1 станциясынын Балыкчы станциясына кеткен 4 поезддин убактысы көрсөтүлгөн дейт. Биринчи поездибиз Бишкектен 10:27-де чыгат экен, экинчи поезд 10:55-те, үчүнчү поезд 11:23-тө, анан 11:51-де чыгат. Анан Кантка канчада жетет, Токмок шаарына канчада жетет, Кемин шаарына канчада, Балыкчыга канчада жетери көрүнүп турат, Эми бизге суроо. Ошондо 10дон 51 өткөндө, 11ден 19 өткөндө А поезди Кеминден Балыкчыга чейин канча убакытта барат дейт. Кеминден Балыкчыга чейин. А поезди деген биринчи поезд, Ооба, биринчи поезд 11ден 48 өткөндө Кеминден чыгат экен, Балыкчыга 18-де жетет экен. Канча убакытта жетет? Ошондо 12-18-де 18-де барса анда 30 мүнөттө барат. Азаматсың. Демек, могул жерде жазып койсок болот экен, азыр ручкам чыкпай калыптыр. Так, менде чыкпайбы? Менде чыгат. жазып койсоңор болот мына жерге 30 мүнөттө жетет экен, Ооба. 12:18, кемити 11:48, барабар 30 мүнөт. Азаматсыңар. Эми Бсына келдик. Асан дейт, Канттан 11:19 поезд менен Балыкчыга чейин барды. Анын сапары канча убакытка созулду дейт. 11:19 могул Кантта поезд турат? Могул поезд экен. Ушул убакытта чыгыптыр. Анан Балыкчыга чейин канча убакытка барды дейт. Балыкчыга чейин 12:46-да. 12:46-га жеттир. Эми канча убакыт жол жүрүптүр, табабыз. Ошондо 40 убакыт жүрүптүр. Ошондо 1 саат 27 мүнөт. Азаматсың. Ооба. Кантип эсептедик?
Mayaqta opi 1 saatni qo'shamiz. Ana bo'lsa 46dan 19ni kemitib qo'yamiz. 12:46'dan 11:19'du kemitdik-a? Oşo. Oşondo 1 saat 27 minut yol жүрүптүр. 1 saat 27 minut yol жүрүптүр. Ооба. Так, кийинкисине өтөйлү анда. Так, В-сына келдик. Акмат дейт. Токмокко чейин Токмокто Дамир менен 12:30'da жолугат дейт. Ахмат кечикпеши үчүн Бишкектен эң кеч дегенде кайсыл поезд менен кетиши керек дейт. Поездерди көрсөтөйүн, 12:30'da Токмоктон чыгат экен. Так. Ахмат 12:30'da. Демек, Могул поездда чыгат экен. Д 4-үнчү поезд менен чыгат экен да демек. 4-cü poyuz. 4-cü poyuzda çıksa ошондо Tokmoqdan qayerga чейин? Ахмат Токмоктон Дамир менен 12:30'da жолугат дейт. Ахмат кечикпеши үчүн Бишкектен чыгыш керек экен. Бишкектен эң кеч дегенде кайсыл поезд менен чыгышы керек дейт. ошондо 2-cü poyuzda 2-cü менен чыгыш керек. Ачып болчу. Бишкектен Токмокко 12:30'da жетиши үчүн могу 4-үнчү поезд менен деле чыкса болобу? Ооба. Ооба. Ушул поезд менен деле чыкса болот экен, Ооба. Бишкектен. Ошондо 12:30'ga жетип калат экен. Так. Эми силерди булар баарын жооп бердик. 7-ни үйдөн аткарасыңар. Мына номер 7-ден. Эми силер Кахут ойнотоюн дегем. Ойнойсуңарбы? Кахут деген ойну. Ооба, эже. Эми мындай кыласыңар. Экранды түрдүрүп коюп, Google'дан kahut.it деп жазасыңар. Google'дан Ол жака жазып көрсөтүп берейинби? Англисче жазасыңар. Мындай кылып. К А англисче Х У Т точка I анан T деп Google'га жазасыңар. kahut.it I деген жазылат, анан T деген. Могул Zoom'ду түрдүрүп коюп чыга бересиңер. макул. Ортону басып чыгып кетсеңер болот. Азыр мен Kahut'tu ачып алайын. Анан Kahut ойнойсуңар. Азыр мен неме жазалайын? Google. Google'га кирейин. Так, мен таап алайын. Сак күтөйүн деп калды азыр. Kahut ойнойбуз, анан бүтүрөбүз, Эже, О, буну канча ачат? ортону басып эле чыга бересиңер. Мен үнүм угулуп турат, бирок Kahut'tu оюнду кире бересиңер Google'дан. Азыр мен пин айтам. Азыр менин Kahut'um ачылсын. Так. Ушундай эже сиздин Google'уңуз азыр. Мен Kahut оюнду ачып атам да. Азыр стартты басканда эми пин чыгат. Эже, сиздин пиниңиз менен киребиз да. Азыр пин айтылат. Азыр кичине күтүп туруңар, мына чыгып атат. 973 99 10. 973. 900. 973 99 10 деп жазасыңар. Азыр мен Google'ду таап алайынчы, мен Google'ду. Фатима кирди, атсын. Google'ду. Эже меники кирилбей атат. Кирбей жатат, мындай кыласың. Ортону басып, телефондогу ортону басып чыгып кетесиң.
Эже, Үч кеп. кайсını basayım? Men atımды жаздым. Yo, çıkıp ketmedi. Google'dan kahoot.it dep жазасың. Kahoot.com емес, kahoot.it дегенге кіресіңер. Эже, start finish дейін бе? Ece mende Google yok da. Rayana girdi, Fatima girdi. Daha Ece hareket mo, көп. Ne oldu? Кайсыны басам эми? Oldu. Başta turabыз. Rayana girdi, тұрып тұр эми. Az başkalar da girip alsın. Анан мен ойынды баштайын, ошондо силерге суроолор чыгат. Суроолор чыкканда туура жоопту карап, тандап басасыңар. Ошентип жарышабыз бири-бирибиз менен. Эже, мен чыгып кетип атам, асып коет эмес. Райана чыкпай турасың. Болду, эч нерсени баспай тур. Чыгып кайра кел. Калгандары киресиңерби? Бияқта кимдер бар эле? Элнура киресиңби? Алия Ama кир. ben Ece mende Google yok da. Жоқ экен. Анда болду, анда карап турабыз, Бул оюнду биринчи ойногондо көрүп алсаңар, анан кийинкиси оңойлуу кирип каласыңар. Ece Стартты birinci günü mektepke aramız mı? ооба, мектепке барасыңар. Эже, эмнеге онлайн болуп калды? Текшерип атыптыр. Оюнубуз башталды. 60. Жоопту басабыз. Жоопту бири-бирибизге айтпай эле басабыз. Бир эмне деген суроо эле? Бир күндө канча мүнөт бар деген суроо болчу, э? Бир мүнөт 24 саатты 60га көбөйтө коюш керек болчу. Адаштыңар. Кийинки суроо. Очко албады эч ким. Ece 60. Ece 30. Айтпай эле жоопту басасыңар. Бир окуучу туура жооп берди, эки окуучу адашты. Азыр көрөбүз ким туура жооп берди экен. Раяна туура жооп бериптир, баал алды. Кийинки суроо. 1 saat 30 minutda qancha minutga boradi? Туура жоопту басабыз. Эки окуучу жооп берди. Эже, меники туура. Бир окуучу адашыптыр, 1 saat 30 minut дегенибиз 90 мүнөткө барабар болот, э? Анткени 1 saat 60 minut бар да. Ана 30 минутта кошобуз. Раянаныкы туура болду, калгандары адашты, э? Кийинки суроо. Эки saat 15 мүнөт деген канчага барабар болот? Эже, мен saat туура 60тан 120, 135 мүнөт болот. Ece 2 saat. 1 saat 60 minut var. 62'ye göçse 120, 62'ye göçse 120 olur. 120 15'lik kırıştı koşsa 135 olur. Азаматсың. Так. Калгандар адашып атат, э? Кийинки суроо. Aa. Күндө канча? Ece ben oyuna çıkıp gittim. Эмнеге? Кайра кир, жанагы эмени жазып. 973 99 10ду жазып кайрадан кир.
Эки окуучу туура жооп берди. Карайбыз. Меники туура Фатима. экен, эже. Фатима менен Раянаныкы туура экен. Кийинки суроо. Эгерде окуучу 9:00 мектепке келсе, ал канча убакыт мектепте болду дейт. Эже ушуну 6 саат болот да. Saat 1'ge чейин. Saat 1'ge чейин канча saat болот? Saat 1'ge чейин. 1'ge чейин дегенде калтырып коюпмун могу Эже жерде суроо. Эжема Гүк Муратбекова Асия. Макул, азаматсың. Так. Кийинки суроо. Азаматсыңар. Bir жылда 12 ай бар, Очколор кетти. Эже 8-чи мен курдум го. 8-чи суроону окуйбуз. Эже 90 болбойбу? 2 saatыбыз 60 мүнөттөн 120. 120, 120 30 кошсок 150 болот экен, Bir окуучу туура жооп бериптир. Кийин Фатима туура таптыр. 9-чу суроо. Эже 10га чейин болобу? Bir haftada канча күн бар? 7. Туура таптык. 7 күн бар, Очколор кетти. Акыркы суроо. Bir жарым күн канча саатка барабар? 12 saatga чыкпады. Bir окуучу туура жооп берди. Экөө адашты. Жыйынтыкты чыгарабыз. Эже мен жооп берди элем 32ден. 36 болот. Эже туура жооп бердим. 4 saatка 12-ни коштук да. Жыйынтыкта Раяна биринчиге чыкты. Азыр улар кимдер эле? Фатима экинчиге чыгыптыр, Үчүнчүгө номер жазып кирген ким? Асия окшойт. Айся окшойт. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабак жактыбы? 5-ч. Онлайн өткөн жакшы экенби? Жакшы канабай. Жакшы экен. Ата энеңер да катышса, жаныңарда туруп, ата энеңер да сабакка катышса болот. Сабакта эмнени окуп жатабыз, эмнелерди үйрөнүп жатабыз, бардыгын көрүп турса болот, Так. Жок. Сабагыбыз бүттү. Азыр сабакты сактап коеюн. Сабакты сактап коеюн дагы. Сакталган